4 oğlum var. Apam ушинтип каза болгон. 38 жаштагы Гүлзара Жапар кызы 3 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Жыл сайын 2 ирет ооруканада жатып, дарыланып, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Ал эми соңку 3-4 айда оорусу күчөп, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. 4 жылдан бери жыйынтык жок. Кичинеден эми асасынан неме кылып атты. Эми лечение кылган убакта гана өзүнө келет, анан кайрадан эле ошол эле акыбалга түшүп калат. Мына 3 айдын ичинде, айрыкча 4 айдын ичинде ошентип иши эле болбой атат. Акыры мына ушулайда келип жаткызсак, кайрадан эле мынантип эми врачтар айтып атышат, эми аркасына өпкөсүнө суу өткөнчө тезирээк неме кылгыла, перезатка кылгыла. Гүлзараны ооруканага алып келген учурда анын гемоглобини 54-40ка төмөндөп кеткен. Учурда керектүү дарылар коюлуп 82ге көтөрүлгөн. Мындан сырткары гепатит оорусунан улам ашказан веналары да чоңоюп баратканын дарыгерлер айтышат. Жапар кызы Гүлзара бизге 3 жылдан бери гепатит Б дельта менен учетто турат. Азыркы акыбалы келгендегиси үйүндө 3 айдан бери ооруп жүргөн. Ичи келгенде мындан да чоң болчу. Биз ошол ичине мочегонный деп коебуз, көбүрөөк сейдиртип, анан кийин кан дарыларын койдурду, атырып, азыр ичи ушунча жумшап калды. Бул кыздын эми дарты, бул өнөкөт дарт деп коет. Апасында да гепатит болгон экен, апасы ушундан кайтыш болгон экен, тууган уруп аябай жакшы билет. Дарыгерлердин айтымында бул оору менен күрөшүүнүн бир гана жолу боорду алмаштыруу дешет. Анткени жөн гана дарылануудан майнап чыкпайт. Анан эми азыр бунун лечениясы кайра эле дарыласак ушул акыбалга түшөт. Бир эле жолу бар бул кыздыкы. Пересадка печени, эми тууган уруктары тыйынтыпыр топтогон болсо, элден жардам сурап, бул кыздын өмүрүн уласак болот, только ошол боорду алмаштырып гана. 4 уулунун бакытын көрүү үчүн күрөшкөн Гүлзара Жапар кызы көзүнө жаш алып калктан жардам сурайт. Боорду алмаштыруу операциясына чоң суммадагы акча каражаты керектелгендиктен калк арасындагы кайдыгер эмес инсандарга кайрылат. Көптүн салымы көл болот дегендей, көпчүлүктүн жардамы менен өмүрүн сактап калууга үмүтү чоң. Кетейин элим. Мен 3 жылдан бери ушинтип ооруйм. Эч чылыш жок. Сиздерден жардам сурайм. 4 oğlum var. Apam ушинтип каза болгон. Жардам бериңиздер. Элиме рахмат. Боорду алмаштыруу операциясы Индияда өтөт. Донор катары Гүлзаранын бир тууган агасы Жылдызбек Жапар уулу даярданууда. Операцияга жумшалуучу каражат $35,000 түзөт. Жардам колун сунууну каалагандар төмөндөгү эсептик номурга акча каражатын которуп, уюлдук телефон номер аркылуу байланышса болот. Нурзада Сыдыкова, Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.